Assalamu alaikum agayın. Bugün bir özdük kanalımızdan kayırlı jasooga toora kelip atat, çukul kayırılуу. Prezidentime jana el jurtuma. Emne üçün men özüme taandык kılıp aytıp atam. Sebebi men özdük kanalım var. Mına YouTube'da, Facebook'ta köpten beri, köp yıllardan beri süylöйм. Bilikке dagы, elge dagı, jurtka dagı. Mende mında çekteli oy jugurtуу, çekteli bir janr jok. Gözüme emne görünse, kulağım emnen uksa, yüreğimdi bir nerse düküldötse, meyemdi mınday bir oy sanamdı kıynasa, oşol meselelerdi süylöйберем ben. Erkin mamlekette, erkin jaran katarı jaşayım. Bir Allah'a, Kudayga, ulu jaratkanga, jana Kırgız Respublikasının konstitusiyasına başlayayım. Kalgan meseleler men üçün erkin dep esептейм. Urmatlı prezident, siz кезінде kamalып жатқан учурларда тагыраагы 2017 жылы Atambayev бийликтен кетердин алдында Жээнбеков жетеленип келаткан мезгилде ушул тагыраагы дагы айтайын 31 август эгемендик биздин ыйык күндүн алдында Атамбаевга кайрылдым эле. Кыйкырсам үнүм жетеби деген. Газетага чыккан кийин жыйнагыма да чыккан. Эмне деп кайрылган ошондо бардыгын айтып келем, жетелеп келатасыз. Болуптур, жетелеп Жээнбековду алып келатасыз. Мага Жээнбековдун кандидатурасы жакпайт. Бирок сиз кандай бир максат менен жетелеп келатасыз, аны мен биле албайм. Бирок бүгүнкү камалып отурган, ошонун ичинде Садыр Жапаров, ошол кездеги камалган көп кишилердин катарын баарын санап келип, ушуларга эркиндик берип койбойсузбу? Баса Талгарбеков да камалуу эле. Ай, Талгарбековду 5 киши ичбейт. Мен Талгарбековдун абалын жакшы билем. А кишини бүгүнкү күндө ушул мамлекетке кооптуу төңкөрүшкө үндөп атат же төңкөрүш кылууга далалат кылып атат деген статьялар менен камаш болбогон, суу кечпеген маселе деп Сарыгулов ошо кездердеги көп кишилерди атап туруп, анан азыркы президентти сизди атап туруп анан кайрылдым эле. Бирок эмне болду? Атамбаев окудубу, окугусу келбедиби? Айтор ал учур өттү, кетти, камактагылар ошол боюнча калды. Кийин Жээнбековго да кайрылгам. Мына ушул ыйык күнүбүздүн алдында. Миңдеген жылдар бою эңсеп жеткен ыйык күн бул өзү. 31 август деген. Канча абаларыбыздын, канча бабаларыбыздын башы кеткен күн азаттык деп. Ошо башы кеткен күн дейин, ошо себеби ошону эңсеп башы кеткен. Эңсеп кыялданып башы кеткен, каны төгүлгөн, тери төгүлгөн күн бизге улуу жараткандын күчү менен кандайдыр оңой олтоң асмандан түндүктөн түшкөнсүгөн кут күн өзү. Ошол күндө кайрылам. Азыр да президентке кайрылар элем. Урматтуу Садыр Жапаров, өткөн мезгилди эстеп, тагдырды эстеп, биринчиден өз тагдырыңызды да эстеп, баскан жолуңузду эстеп, мынагы кемпир-абад жана башка деген темаларда камалган, жүйөлөрдө камалган, ал жүйөлүүбү убагында өз пикирибизди айтып жүрөбүз. Камалган бечаралар дейин мен. Бечаралар деп айтам да. Анын ичинде чыныгы бечаралар бар. Азымбек Бекназаров, Кеңешбек Батыр дейли ме, фамилиясын эстей албай атам. Равшан Батыр. Үчөөнү маселен мен башкасын бечара деп айтам үчөөнү. Себеби бул кишилер өзү бийликте да болгон. Каалаган колунан келе турган иштерди жасаган убагында. Мен ал үчөөнү мыкты билем, жакшы билем. Бирок алар бир майнап чыгарган эмес. Кайра тескери мамлекетке, элге зыян келтирген
Faktlarını da bilem. Geç öyle, albatta Beknazarov'tu unutuğa olbay derdigin. Söngü kuş ketip atkanda kamalgan korduğun, azap tozoğun, eldin azatlığı üçün bolgon kuröşün unutuğa olbay. Birok Azimбек Батыр 2 жолу generaldık prokuror boldu. 2 sapar boldu. Birok maynap çıkargan joktu işinен. Men аны жакшы билем. Ошон үчүн кече эле Малайзияда элчи болуп жүргөндө Адахан, оппозициядагы Адаханга сөөмөй кесеп турган Азимбек Батыр көрүп кайра оппозициянын башына туруп калды. Мен аларды жакшы билем, аларды ээрчибейм. Ээрчигиле деп да айтпайм. Ээрчибегиле дейм аларды. Берки жаш ошолордун күйсүндө чын эле ошол эл жери үчүн түшүнүппү, түшүнбөйбү, күйүп пышкан жаңылбас жаак болбойт, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Мырзаларды, кыздарды камап отуруунун зарылчылыгы жок деп айтам. Аны эмдөөнүн, аларга түшүндүрүүнүн жолдору бар. Столго чакырыш керек. Диалогго чакырыш керек. Идеологиялык мамлекеттик катчы, кеңешчилериңиз отурат. Ошолор иштеш керек бул маселеде. Иштеш керек эле. Ал эми бардыгын өзүңүз өрт өчүрүштөй болуп чуркап бүтүрүп атасыз. Кана жанагы идеология маселесинде, кече тил маселесинде какшап атам кайра-кайра. Мамлекеттик катчы, кеңешчилериңиз иштеш керек. Сиздин колуңузга кол, бутуңузга бут болуп, тарбиялык иштерди, идеологиялык иштерди дайыма сапарда, жолдо жүрүп иштеш керек. Азыр кырдаал биздин психологиядан 32 жылдагы психологиябыз абдан психология бузулган элдин. Оң жагына да, терс жагына да катуу бузулган. Акаевдин 15 жылдыгы, Бакиевдин 5 жылдыгы, Атамбаевдин, анан Жээнбектин баары бузулган. Бузулган, кыйшайган бийликте келдик да, же калппы. Эл да ошого жараша психологиясы бузулган. Ошон үчүн эл менен иштеш керек. Идеологдор иштеш керек. Министрликтер иштеш керек. Акимдер, губернаторлор, айыл өкмөттөр иштеш керек. Олчойгон айлыктарды алып атабы элдин эсебинен. Эл менен кайра иштеш керек. Элдин мүдөөсүн аткарыш керек жеринде. Элдин тилек, ой тилегин жеткирип туруш керек сизге. Тез-тез кыймылдаш керек. Мен какшап жүрөм ак үйдүн алдына, жанагы кара менен ак күрөшкөн эстеликтин алдына ак өргө көтөртүп, ош жерге бардык аппараттарды коюп, катчыларды коюп, ош жерге буулуккандардын, кусаматы барлардын аянтчасы кылыш керек. Чыгып айтсын, сүйлөсүн. Мен митингди бүгүнкү күндө жанагыдай жөө жүрүштөрдү, анан бунтарларды каалабайм. Көтөрүлүштү жек көрөм мен. Себеби эртең менен бирөө айтып атат, биз болгонбуз деп. Биз да болгонбуз. Мен сайма-сай отурдум беле мен. 2005 жылы ошол революциянын алдында Ошту бүт түрө кыдырып келгенбиз түштүктү. Бакбур Аленов, Карбалас Бакиров үчөөбүз. Белгилүү кишилер ошолор. Журналисттер, акын үчөөбүз. Өзүбүздүн акчабызга жөө-жалаңдап келип кайрылганбыз. Уккан эмес Акаев. Акаев адам болгондо ошондо чыгып коюп токтото турган акыбалда эле. Токтотуп эле коймок. 2 баласын алып ыргытып депутаттыктан. Мына мен шайлоого барганда токтоп калмак. Жөнөкөй эле токтоп калмак. Ошого чоң акылдын кереги болуп, Акаевдин көзүн май басып, кабинетине чыкпай отурган, ошон үчүн тополоң болуп. Анан өрткө айланып кетти. Андан кийин Бакиевке деле ошондой шанс келген. Баласын Сариден айдап чыгып, инилерин бүт тетиги Гавай аралдарына жөнөтүп коюш керек эле. Баары эс ал деп. Аларда каражат бар болчу. Мен иштейм биякта деп чыкканда тополоң болмогон эмес, кыргын болмогон эмес. Андан кийинки президенттер деле ошондой. Отунбаеваны кеп кылбайм мен, эжекебиз 1,5 жыл. Ал эч нерсени дагы ал мыйзамсыз да болчу, эч нерсе да чечилген эмес. Мактабай эле коелу. Ал киши келди кетти. Таза ойдон деп коелу. Ал эми Алмазбек Атамбаев дагы ушинтип отурду. Каршыгып, камап, кекетип, мокотуп отурду. Өзү жатып чыкты. Кудай кылайын. Жээнбеков албетте анчалык каршыккан жок, бирок көрмөксөн болуп отурбады. Мына президент камакта отурду ошо кезде. Аз Жээнбеков мырза көрмөксөн. Москвада Пушкиндин ырын жатка айтам деп таптаңда ушундай жүрдү. Көрмөксөн. Аягы эмне болду? Аягы дагы жакшы болгон жок. И жакшы да болбойт. Ошон үчүн урматтуу президент, Айкөл Манас атабыз
айкөл деп бекер коюлган эмес. Айкөлдүк биздин каныбызда бар. Элибиздин канында. Мына достукка дайым кол сунабыз. Кол сунуп атасыңар, кол сунуп атасыз дагы. Бирок боордоштор да боорго тепкен учурлар дагы эле кайталанып атат. Эмнеге чек арада жүздөгөн транспорттор өтпөй турат? Эмнеге? Мына боордош, эгизим деп мен казакты, мендей казакты мактап, казакты жактап, адабиятын пропагандалаган кыргыз аз, кыргыздар. Мына казагымдын кылып атканы. Канча ишкерлер күйүп атат. Суу болсо соолуп калган Орто Токой менен Киров. Ошо соолугуча берип атса дагы, мына мындай мамиле. Өзбек боордошум, мына мен ушул Олжобай камалды бүгүн, мына ошо жөнүндө айтайынчы. Олжобай мырза камалды, эртең менен бир досум айтып атат, Олжобайың камалды деп. Албетте мен Олжобайым. Ал Олжобай адабият жагынан алганда мен Олжобайым. Адабият боюнча мынабы Акаев көчөгө чыгарып салган жазуучулардын жазгандары, шорду жазуучулардын ошону айгайлап көтөрүп чыккан, ошону улам элге жарыялап турган, жаңы туындыларды басып, жаңылыктарды алып келип турган Олжобай болду. Бир институттун, бир министрликтин ишин аткарып келди. Мени дайыма чакырып адабият жөнүндө маектерди курду. Мен да аянбай айтып берип турдум. Бирок саясат жагынан же башка маселелерден мен Олжобай экөөбүздүн пикирибиз эки ача. Аны убагында да айткам. Олжаке, мындай кадамдарга барба, мына мындай орой сүйлөбө. Уктубу, укпадыбы, анын өзүнүн иши. Ал канча жаштагы киши өзү. Бүгүн ал пикирин айтып атат. Бирок мен митингдерден дагы да кайталайын. Тополоңдордон Лао Цзы деген Кытайдын улуу даанышманы 2,5 миң жыл мурун жазып калтырган. Канчалаган мыйзам актылары көбөйгөн сайын уурлар да, шылуундар да, каракчылар да көбөйө берет. Ал эми Япон жазуучусу Акутагаванын жазганы бар. Канчалык революция болгон сайын тандалган жүздөрдүн гана турмушу оңолот, а эл ошо боюнча кала берет, саска батып кала берет деген мааниде айткан. Мен ошону кайра окуган, өз көзүм менен көрүп, ошол биздин 3 тополоңду, анан эл эмне болуп калганын, эл кандай орусча айтканда шестерка акыбалда калганын өз көзүм менен көрүп, өзүм башыман өткөргөн киши катары эч качан тополоңду жана жөнү жок митингдерди, Парижде эмне деген митингдерди жасап атат. Анын баары өзүнүн түпкү париждиктер эмес, бүт келгиндер жасайт экен. Өрттөп, талкалап, ошолор басып атат. Туп-туура деп айтам. А бизде дагы эртең митингке чакырганда мына аны бирөөлөр пайдаланат экен. Мен өз көзүм менен көрдүм. Дайыма ортодо башка адамдар, башка шылуундар, башка көз караштар пайдаланып кетет. Бизде ушинтип алдады. Канча алдады эл. Мына элиме да кайрылып атканым ушул. Алданып калып атабыз дайыма. Ошон үчүн бүгүн кырдаал өтө оор. Бүт географиялык акыбалдан айтканда. Кечээ мен таң калганым, ушул тил мыйзамы 2-чи конституциялык макам алып аткан кезде шорду тилибиз деп айтып атам мен. Көчөдө сүйлөнбөй калган борбордо, көчөдө жарнак жазылбай калган борбордо кыргыз тилинде. Ошондой акыбалда 2-чи жолу конституциялык укук алып, 2-чи жолу спорттук тил менен дыхание алып, өнүгөлү, өзөлү деп аракет далалат болуп атканда, улуу империя Россиянын тышкы иштер министри илгишип атат. Орусча айтканда замчение кылып атат. Ошондо президент мына мен какшап атам, кандай маданияттуу сабырдуулук менен жооп берди. Биз колдойлу президент. Эмне үчүн мамлекеттик катчыга мен күйүп атам? Анын ордуна же башкага кызыгып, же бирөөлөрдү мен күч-күчтөп, ушулар колдобойбу? Чыкпайбы? Сапарга чыкпайбы? Отуруп алып эле коюп. Мен кыдырып жүрөм элди. Мен элди кыдырып жүрөм. Мына Алабыкка чаткалга барып келип ошол жердин көйгөйүн айттым го өткөндө. А мамлекеттик катчы эмне кылып атат? Берки кеңешчилер эмне ошол ак үйдө тегеренип эле ушу кабинеттен чыкпай отура бериш керекпи? Ошол отура бергенден президентке канат бутак болуп, туура маалымат жеткирип, калыс сөзүн, акыйкат сөзүн айта албагандан мына мындай тополоңдор болуп, президенттерибиз качып бүгүн капкайда жүрөт.
Мына ушундай акыбал азыр жүрөктү түйшөлтүп атат, кооптондурат. Биз кең пейил болушубуз керек, урматтуу бийлик башындагылар. Бардыгыңарга айтам. Мейли укук органдары, Камчыбек Ташиев башында турган, мейли президент, идеолог. Бүгүн биз тарыхыбызды унутпашыбыз керек. Мен тарыхты казып, окуп, алыма жараша чактап, ортого келтирип, жазып да айтып жүргөн кишимин. Жаманын алып салып, баягы былгытмасын, эки жүздүүлүгүн, саткындыгын унутпай ошону бир Шералынын көк чокойундай маңдайга коюп айтам дайыма. Унутпайлы тарыхыбызды. Башкасын бой кыргызды эч качан күч, эч бир эл багынталган эмес. Ошон үчүн кыргыз деп айтылган. Сөздүн этимологиясын аңдагыла. Кыргыз деп айтылган. Башкасын айтпаганда да кечээки Кокон хандыгын алалы. Алтын бешиктин Амир Темир көрөгөндүн балдары, ошонун укум-тугуму Султан Бабурдун балдары башкарып келген. Bir kılımda imperiyalık dengелге жеткен Кокон хандыгынын хандарын кыргыздар алмаштырып турган. Ошолордун кордугуна, ошолордун акыйкатсыздыгына, калыстыздыгына чыдабай кыргыздар алмаштырган. Башка бир да улут алмаштыра алган эмес. Анын курамында тажик да болгон, казак да болгон, өзбек да болгон, Кашкар да болгон кезинде. Кокон хандыгынын курамында. Алмаштырган хандарды кыргыз болгон. Кыргыз башында турган. Бүгүн андан бери келгенде орус келди экспансиясы. Оруска баш ийип турдук. Социалисттик революцияга чейин. Анда да кыргыз бунт чыгарды да. Басмырлоого бунт чыгарды. Үстөмдүккө бунт чыгарды. Кырылды эмне болду 16-жылы. Кырылса да аман калды кыргыз. Бирок акыйкатты туу тутту. Эстирдин убагында дагы мына мен изилдеп иликтейм дайыма. Башкы республикага караганда биздин Кыргызстанда каймактар чыныгы мындай элиталар атылган да. Ошонун бардыгы кол койбой кеткен экен. Суб Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Орозбеков баары Төрөкул Айтмат кол койгон эмес. Жанагы придумка бийлик таңуулаган провокацияга кол койгон эмес. Сталинге каршы Алаш Ордосу, Түркстан мамлекетин өз алдынча куруу деген шылтоо карандай калп провокацияга кол койгон эмес. Ошон үчүн кайрымдар атылган. Баш ийген эмес. Атылган чыркырап, тырмагына мык какса дагы кайрандар көкжалдар атылып кеткен. Анан баягы Айтматов образды жазгандай жүнү жулунган коростой, тооктой Сталиндин өтүгүнө калкалоого туура келген, калкаланууга. Мына ошондон эгемендик алдык, кут алдык, асмандан кут алдык. Кут түшкөн биздин асманга. Ошон үчүн асмандан түшкөн кутту башка мамлекеттерди кой, аны салыштырып да кереги жок. Сен өз алдыңча кыргыз деген байыркы окумуштуулардын баары жазбадыбы тарыхый? Орта Азиядагы эң байыркы эл деп аныктамаң турат. Кытайдын летописинде турат, Манасың турат теңдешсиз океандай. Бүт турат, Айтматовың турат теңдешсиз жазуучуң. Интеллигенцияң бар эле. Өткөндө Дастан Сарыгулов Байке менен сүйлөшүп отурсам, ал кишинин бир маалыматы бар экен. Мынабы Кыргызстан мамлекети билимдүүлүк жагынан, сабаттуулук жагынан дүйнөдөгү 14-чү мамлекет деп атат. Эң алдыңкы саптарда турат экен деп. Менимче Дастан Байке илгерки эсир тарап аткандагы данныйларды алса керек. Бүгүн Кыргыз сабатсыз болуп калды. Моюн алуу керек. Сабатсыз, нарксыз. Биздин конституциялык мыйзамга дагы, ал эми диний мыйзамга дагы баш ийбеген бир ортодо муун, алешем сабатсыз муун чыкты. Армия чыкты деп айтып коелу. Бунун бардыгы ошол тетиги 91-жылдан баштап жанагы бет келди менчик окуу жайлардын жайнап кетиши козгарындай, бет келди диндердин кириши бизге жайнап, алакандай мамлекетке канча миң, жүздөгөн миңден ашык диндердин кириши, каалаган общий домго эшик ачып көрүнгөндүн кире бериши. Ушунун баары китептин жазуучунун көчөдө калышы, китеп окулбай калганы, ушунун баары келип бизде бир армияны түздү азыр. Алар мечиттин да
азыр агарта албайт. Мыйзамында агарта албайт турган бир армия чыкты. Коркунучтуу армия чыкты. Эртең ээчип чыга берет аянтка. Мунусу да айтса, тигиниси да айтса. Ошон үчүн элим, журтум өтө сак болуп бүгүнкү күндө. Кырдаалыбыз өтө оор. Албетте каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жаман көрөсүңбү, жакшы көрөсүңбү, башыбызда президентибиз бар. Өзүнчө мамлекетибиз бар, туубуз турат. Биз бекем белди ошол мыйзамга биригип, президенттин да дурус, буруш, ийгилигин дагы, жегемчилигин да айтып, айтуунун жолдору бар да, көп жолдору бар, маданияттуу жолдору бар. Сөзсүз эле булгалап көчөгө чыгуу эмес. Айтуунун эң сонун төтө жолдору бар. Угат а киши, менимче. Менин көз карашымда угат. Угат. Ал киши татаал тагдырын унутпайт деп мен үмүттөнөм. Угуш керек. Анан кийин адегенде акырында айтарым, аманчылык болсун. Биз дагы кыйкырсам үнүм жетеби деп Садыр Жапаровка, урматтуу президентиме дейин кайрылат элем. Столго келүү керек. Диалогко келүү керек. Жерге түшүп, жанагы идеологторуңузду айдап иштетишиңиз керек. Эл бар, журт бар. Бири-бирибизди тыябыз, токтотобуз, барбайбыз. Эч ким көчөгө чыккысы келбейт, жалккан андан кыргыз эли. Бүгүн кыргыз эли күн сайын өсүп аткан баалар менен күрөшүп жашап атат. Бул жагын карагыла. Мына кечээ 2 суу сактагычта суу акшып калды деп мына акыбал мындай болуп турат. Бул жагын карагыла. Албетте боордоштук ошол өзбектердин жаш адабиятчылары менен газетке басып атам котортуп. Боордоштук казактыкын даңазалайм, боордоштук, бирок кандай боордоштук? Ошону унутпайлы. Аман бололу. Келаткан эгемендик күнүбүз, жаркыраган күнүбүз, жарк эткен асмандан түшкөн кутубуз кут болсун, элибиз аман болсун, эркиндигибиз, тилибиз, айрыкча эне тилибиз, жерибиз бүтүн болсун, урпактарыбыздын келечеги кең болсун деп улуу жараткандан тилейли. Аман бололу.